Саламатсыздарбы? Сиздер менен мен Орозбекова Жибек адам укуктары жөнүндө айтып бермекчимин. Бүгүнкү темабыз цыгандардын укугу. Цыгандар деген ким? Цыгандар бул Европа өлкөлөрүндө, Европа территория өлкөлөрүндө азчылык болгон улуттар деп эсептелинет. Бул Европадан тарап Орто Азия жана башка өлкөлөргө дагы тараган. Жана ар өлкөдө, кайсы өлкөдө болбосун, булар цыгандар азчылык деп эсептелинет. Азыркы жылдарда адам укугун коргоо мониторинг органдары цыган элине көңүл бура баштады. Дүйнө жүзү боюнча 20 миллиондон ашуун цыгандар катталган. Мамлекеттик каттоодон өтпөгөндүгүнө байланыштуу алардын так санын аныктоо азыркы убакытка чейин өтө кыйын. Цыгандар дүйнө жүзү боюнча тараган этникалык аз сандуу калк, мен айтып кеткендей эле азчылык. Алар жашаган жериндеги калктан айырмаланган өзүнө бир топ болуп эсептелинет. Өзгөчө алар расалык жана өз укугун пайдаланууда дискриминация туш болгон. Алар ыңгайлуу турак үйлөргө ээ болууда жана билим алууда укуктарын бузулууга көптөгөн жабыркаган учурдар болгон. Кайсы цыгандар болгон өлкөнүн көбүндө эле бул маселе эң биринчи маселелерден болуп эсептелинет. Анткени булар улуттук азчылык болгондон соң булар ыңгайлуу турак жай алууга укуктуу эмес. Мамлекет андай стандарттарды мыйзамдарга киргизген эмес жана албетте билим алуу шарты дагы өтө кыйын болуп эсептелинет. Адам укуктары теориясынан караганда мындай нерселер түздөн түз албетте жок болуш керек. Жана биздин эң негизги эл аралык уюмга караганда, Бириккен Улуттар уюмуна караганда анын дагы принцибине мындай укук бузуу туура деп эсептелбейт. Ушундай эле жагдайда Европанын борбордук жана батыш бөлүгүндөгү цыгандар да туш бөлүшүп, коомдогу өтө жакырчылык жагынан, саясий жана экономикалык жактан абалдары өтө оор. Буга чейин айтып кеткендей эле, цыгандар азчылык болгондуктан жана азчылык деп официалдуу эсептеген өлкөлөр бар, жана азчылык деп эсептебеген өлкөлөр бар. Кыргыз Республикасында цыгандар улуттук азчылык деп эсептелинбейт. Андан соң цыгандар саясий укуктарга ээ болгон эмес. Алар социалдык укуктарга ээ болгон эмес. Алар башка улуттарга ээ болгон эмес. Бирок өнүккөн Европа бирикме өлкөлөрүндө, кээ бир өлкөлөрдө мамлекет бул категория адамдарды улуттук азчылык деп официалдуу түрдө кабыл алган жана улуттук азчылыкка тууралуу көптөгөн камсыздарды көрүүдө. Алардын аз камсыз экендиги кеңири жайылган жакырчылыктан, жумушсуздуктан, караңгылыктан, билимдин жетишсиздигинен, билим берүүдөгү сегрегация болгондон, шарты жок турак жай үйлөрдөн жана башка көйгөйлөрдөн көрүнүп турат. Билим берүү тармагын айтып кеткен болсок, кайра эле булар цыган категориясындагы цыган улуттуу адамдар кээдеки мамлекеттерде азчылык болуп билинип келет жана булар азчылык катары билим берүү окуу жайларга бара алат. Бирок азчылык деп
эсептебеген өлкөлөрдө болсо, булар албетте билим берүү шартына ээ боло албайт. Бул бир. Экинчиси, шарты жок турак үйлөрдө жашагандыгы. Шарты жок негизи турак жай бул адамдын эң негизги укуктары болуп эсептелинет. Бул эң негизги укукту мамлекетти башкарып турган адамдар камсыз кылыш керек. Европалык адам укуктары боюнча Европалык сотто бир өтө кызыктуу бир кейс бар. Ал жакта цыган үй бүлөсүнүн окуясы боюнча кейс болуп эсептелинет. Соттук отурумдар болгон жана ал жакта цыгандардын турак жайына каршы мамлекет кантип каршы чыккан деген бир окуя боюнча ошондой адам укуктары боюнча Европалык сот отурумга чейин болуп келген учурлар болушкан. Адам укугун коргоочу бир нече уюмдар көргөзгөндөй, цыгандар начар коомдук себепчиси деп эсептелип, жыйынтыгында цыгандарга жана алардын мүлктөрүнө байланышкан укук бузуулар болууда деген ой калтырат. Мындай чечимге албетте Бириккен Улуттар уюму ошондой ойго келген, официалдуу комментарийлерди азыркы убакытка чейин берет жана регионалдык уюмдар дагы ушундай натыйжага келишкен. Эл аралык документтердин цыган элин натыйжалуу коргоого зарыл болгон адам укугун коргоо принциптерин тапса болот. Алар бардык расалык дискриминацияны жоюу боюнча эл аралык конвенция, алар жарандык жана саясий укук коргоо боюнча эл аралык конвенция, алар аялдарды дискриминациялоонун бардык түрүн жоюу боюнча конвенция же болбосо келишим болуп, бул мен айткан үч конвенция цыгандар тууралуу, цыгандардын жашоо шарты тууралуу тапсак болот. Аялдарды дискриминациялоонун бардык түрүн жоюу боюнча келишим. Аялдардын дискриминациясы албетте цыгандардын аялы дагы бул категорияга туура болот. Жарандык жана саясий укук коргоо боюнча эл аралык келишим. Мен айткандай эле, эгер азчылык болуп эсептелинсе, алар жарандык жана саясий укуктарга ээ болушу мүмкүн. Бул укукту мамлекет өзү мыйзамдуу түрдө бериши мүмкүн. Жана үчүнчү болуп, адам укугун расалык дискриминацияны жоюу боюнча эл аралык конвенцияда бул жакта дагы цыгандар ким? Булар улуттук азчылык же болбосо расалык азчылык болуп билинет. Жана бул документ расалык дискриминация болуп жаткандыгынан соң бул документке таянып дагы цыгандардын укугун коргой алабыз. Кыйноо жана ырайымсыздыкка каршы конвенция адамгерчиликсиз мамиледен жана адамдын кадыр-баркын басмырлоодон жана тазалоодон экономикалык, социалдык жана маданий укуктарын коргоонун эл аралык келишими, балдардын укугу коргоо боюнча келишими конвенциясы дагы болуп эсептелинет. Негизи айтып отурсак, ушул конвенциянын бардыгында адамдардын категориясында цыгандардын укугун кайсы укук бузулуп атат деп ортого алып келип, аны коргой алабыз. Мына ушул документтер адам укуктарын аныктап, басмырлабастан укуктарын коргой турчу эл аралык документтер, конвенциялар болуп эсептелинет. Расалык дискриминация алдын алуу жана цыган элин коргоо боюнча кайрылуу өзгөчө мааниге ээ болгон.
Бириккен Улуттар ар кандай органдардын арасында чыгандар жөнүндө маалымат болгон эмес. Чыгандар боюнча маалыматты албетте Бириккен Улуттар уюму түзүлүшүнөн кийин көп кандайдыр бир учурдан кийин каралып маани берип башталган. Адам укугун коргоо жана жардам көрсөтүү боюнча подкомиссия билдирүүсүндө көптөгөн өлкөлөрдө Цыган улутундагы адамдардын толук өсүп, өнүгүүсүнө ар кандай жарандык, саясий, экономикалык, социалдык жана маданий укуктарына тоскоолдуктар жаралып, өзгөчө алардын жакырчылыгына басым жасап, укугун басынтуу менен тоскоолдуктарды жаратканын айтып келген. Демек, чыгандардын жашоо турмушу боюнча айта кетсек, саясий ролу болобу, экономикалык ролу болобу, социалдык ролу болобу, маданий ролу болобу, кандайдыр баардык тоскоолчулуктар бар экен жана ал тоскоолчулуктарды мамлекет өзү байкап, билип билбей укуктарын бузуп алышы мүмкүн экен. 1992 жылы Бириккен Улуттар уюму адам укугун коргоо комиссиясы түзүлүп, ал жактан 65-резолюциясында Цыган укугун коргоо резолюциясын кабыл алган жана подкомиссия чыгандардын жашоо шартына өзгөчө көңүл буруп, ал жөнүндө маалымат берип турууну талап кылган. Демек, Бириккен Улуттар уюмунда канча өлкө ал конвенцияны кабыл алса, ошол өлкө сөзсүз түрдө ратификация кылып, мамлекеттик деңгээлде имплементация кылып, Цыган улуттуу адамдарга кам көрүш керек жана укуктук, социалдык деңгээлде толугу менен жардам бергенге аракет кылыш керек экен. 2000 жылы Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комиссияда ал жакта подкомиссиянын эксперти Юнкам Син деген ага иш кагазында чыгандардын абалына жана алардын аз камсыз экендигине көңүл буруп айтып келген. 2000 жылы бул комиссия чыгандар боюнча эксперт айтуусу боюнча баардык көбүнчө өлкөлөрдө чыгандардын укугу расалык аздык жана улуттук аздык деп өтө укугун басмырлоого дуушар болот экен. Расалык дискриминациясын жоюу боюнча комитети чыгандар жөнүндө басылмаларга өзгөчө талап коюлуп, бул топту коргоодо комплекстүү мамиле кылууну талап кылган. Биз билгендей эле ар бир маселе боюнча, бул балдар укугу болобу, бул аялдар укугу болобу, бул кандайдыр бир башка категориялар, адамдардын категориялары боюнча атайын катчы репортаж болуп эсептелинет. 2000 жылы негизги жолдомо кабыл алынып, чыган элин дискриминациялоого каршы турууга өзгөчө басым жасоо каралган. Демек, биз байкагандай эле чыгандардын укугун басым жасап баштаганы бул 90 жылдары жана 2000 жылдары болуп эсептелинет экен. Мен айтып кеткендей эле, регионалдык деңгээлде Европада чыгандардын укугун толугу менен коргогонго аракеттерди чынында көп аракет кылышат жана Европалык адам укуктары коргоо конвенциясы тарабынан корголот жана дагы аз улуттуу коргоо конвенциясынын структурасында улуттук тилде сүйлөгөн аз калктуу региондор үчүн Европалык хартия тарабынан дагы корголуп келет.
Бул аз камсыз болгон топту коргогондор тыгыз байланышта камсыз кылыш үчүн цыган элине карата толерантсыздыкты жана расизмге каршы күрөш деген жобону кабыл алынган. Бул жобо европалык деңгээлде ишке ашып келген жана цыган элине кандайдыр бир чыдамдысыздык, жактырбаган сезимдерге каршы толеранттуу болуш керек деген принцип менен иш аракеттерин жүргүзгөн. Европа коопсуздугун коргоо жана кызматташтуу уюму дагы цыган элин азыркыга чейин коргойт. Европа коопсуздук жана коргоо жана кызматташтуу уюмунда өзгөчө отделдер бар. Ал отделдердин бирөөсү Roma and Sinti деп англис тилинде айтканда ошондой отдел болуп бөлүнөт. Бул уюм цыгандар менен өтө тыгыз мамиледе иштеп, алардын укуктарын коргоого аракет кылат. Цыгандар өзгөчө көйгөйлөрүн тааныган биринчи эл аралык уюм болгон контекстинде расалык жана этникалык кыжырлануу, ксенофобия жана дискриминация көйгөйлөрдүн баарын карап чыгышкан. Жыйынтыгында цыгандар жана Синти басмасы менен байланышып, 1994-жылы Варшавада Демократиялык институт жана адам укугун коргоо уюму тарабынан байланыш түзүлүп, ошол учурдан бери Европа коопсуздугун коргоо жана кызматташтуу уюмунда Рома жана Синти, цыгандар жана Синти проблемасын өтө тыгыз мамиледе иштеп, көзөмөл кылганга аракет кылат. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат, ыраазычылык билдирем. Сиздер менен мен Жибек Орозбекова болду.